Жалал Абад областы боюнча бүгүнкү күндө 85.600 доза вакцина экинчи этап Sinopharm вакцинасы келип түшкөн. Күндө жасалып аткан вакциналардын саны бүгүнкү күндө 20.260 түздү. Азыр жер-жерлерде биздин ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун базасында уюштурулган убактылуу эмдөө пункттары бар жана 19 мобилдик бригада, базарларда, автобекеттерде биз кошумча дополнительный мобилдик бригадалар иштеп атат. Мен ушул жерден пайдаланып калкка айтат элем. Биз коронавирус 19 оорусу менен качанга эле 70% калктын арасында эмдөөлөрдү жүргүзгөнүбүздө гана биз ушул эмдүүнү токтотууга мүмкүнчүлүк ала алабыз. Себеби дегенде коллективдик иммунитетти даяр болсо, бул оору менен күрөшүү бизге жеңил болот. Бул вакцинаны алгандан кийин оорубай калат деп айтпайбыз. Себеби ооруса дагы жеңил түрүндө өтүп кетиши мүмкүн жана алардын кабылдоолорунан жана өлүмүнөн сактайт. Ошондуктан калктын арасында каалоочулар болсо өздөрүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна же болбосо ошол жерде мобилдик бригадалар көчөлөрдө жүргөн ар бир эмеде айыл өкмөттөрдө буйруштурулуп атат. Ошолорго кайрылып убагында эмдөө алыңыздар деп кайрылып кетет элем.